такое уникальное врачевание на домашних детях на ранней стадии можно диагностировать. Сильно детские. У нас таких специалистов один-два, кажется, да? Да, мы только начали жить. Республика боюнча берекелер. Республика боюнча мы начали. Мы айо ели, как мы ее нашли. 3 недели обрабатывали. Амансыздарбы, бизди көрүп жаткан катталуучулар. Биринчиден ден соолугуңузду сурагыбыз келди. Анткени бүгүнкү тема ден соолук, балдарыбыздын ден соолугу тууралуу болмокчу. Эң алгачкы эле бардык эле ымыркайлар өз убагында төрөлбөйт экен тилекке каршы. Ошол темага кайрылып келгенде ара төрөлгөн балдардын арасындагы эң чоң көйгөй бар, бул ретинопатия. Ошол оорунун алдын алган ретинолог, жаш балдар офтальмологу Базарбаева Айдай Русланбековнаны конокко чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айдай, келип кеткениңизге чоң рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Бул бизди көрүп жаткан ата-энелерди мүмкүн ошо ара төрөлгөн балдардын ата-энелери көрүшү мүмкүн. Булга келишин албетте көп ата-эне бул нерсени ойлонбойт экен. Эми биринчи суроосунда болот да, кокустан бала ара төрөлүп калса айына жетпей, ара төрөлгөн мүмкүн түшүнбөгөндөр үчүн бул айына жетпей эрте төрөлгөн балдарды айтабыз. Бизде Бишкекте эле төрөлбөйт да ара төрөлгөн балдар. Алыс жерге бизде 7 область бар. 7 областын Баткен, Ысык көл, Нарын областында ара төрөлүп калып, ошол баланын андан ары көзү көргөө мүмкүнчүлүгүн жогото албаш үчүн алгач ата-эне эмне кылыш керек, сиздин кеңешиңиз? Биринчиден ара төрөлгөн балдар булар деген 35 жумасына жетпей төрөлгөн балдар деп аталат. Анткени 35 жумадан кийин балдардын көзү толук өнүгүп калат. Балдар 35 жумага чейин төрөлүп калса, көзүнүн ичинде тамырлары толук өнүкпөй, ретинопатия деген оору башталышы мүмкүн. Ошондуктан балдар, ара төрөлгөн балдар, алар деген жөн эле үйдөн, роддомдон төрөлүп чыгарып койбойт. Аларды деген сөзсүз экинчи этап неонатальный выхаживание деп өткөрүлөт. Ал деген специальный отделенияларда чогулат да. Булар деген биринчиден бизде деген городской 4-чү роддом бар, городской перинатальный центр, национальный центр охраны материнства и детства, Оштодагы детский отделенияга келишет. Ал жерде сөзсүз неонатологдор офтальмологко жиберишет. Анткени бул деген абдан курч маселе. Балдар деген убакыты менен диагностикага жиберилбей калса, бул деген сокурдук менен бүтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан башка областтар төрөлсө, балдар бир жерге чогулат, анан ошол жерден неонатологдор жиберишет. Бирок бизде мындай кокустук болуп калганда, ата-энелерин айтса, алар деген бала жакшы эле, мына көзү жакшы турат, көзү жакшы өңдө эле деп анан үйгө кетип калышат. Ошондон анан деген бизде жанагындай коркунучтар пайда болуп жатат, көздөр көрбөй калып. Сиз бул жерде мына буну ала келген экенсиз. Мен деген ошо айтып кетейин деген, ретинопатия деген бул көз деген 3 мындай бөлүктө болот да, анан ички кабаты деген сетчатка. Бул деген абдан мындай назик структура болот. Анын ичинде тамырлары бала деген энесинин ичинде өнүгүп баратканда, бул сетчатка 16 жумадан баштап 36 жумага чейин өнүгөт. Өнүгөт деген көзүнүн ичинде биз көрүп атабыз, тамырлары бар. Тамырлары эң ортосунан чыгып, анан четине өтүп басат да. Бала ара төрөлүп калса, мисалы 30 жумалык төрөлүп калса, бул тамырлары мындай артында эле өсүп, бул жери таза болуп калат. Бул жери өнүкпөй, ушул жерде мындай опасный зона деп коет. Ошол жерде анан ретинопатия башталып кетиши мүмкүн. Мен эмнеге бул сүрөттү алып келгеним, анткени кээде ошол ата-энелер айтып калат да, мына бала төрөлдү, көзү жакшы, сыртынан карап коюшат, сырты баары жакшы, ошо менен биз деген кетип калышат. Бирок муну деген чындыкты айтканда даже взрослый офтальмологдор көрө албайт. Муну деген только специальный оборудование менен четин көрүш керек, анан чети таза болсо, ошондо доктор айта алат. Экинчи
суроо бул деген тамырлары өсүп баратканда биз деген байкап турабыз. Анткени бала мисалы 30 жумада төрөлдү, бала деген 32 жумасына келди, изилдөөгө биз көрдүк. Биз айттык, тамырлары аягына чейин өсө элек, бирок дагы зоналары бар, тамырлары өсө элек зоналар. Бул аваскулярный зона деп коет. Аваскулярный зоналарга тамырлары убакыт менен өзү өсүп турат. Ошондуктан булар деген жума сайын же 2 жума сайын келип туруш керек. Жума сайын биз көрүп турабыз, андан көрөбүз. Тамырлары мына жакшы өтүп баратат. Аягына жеткенде, четине жеткенден кийин анан айтабыз, бүттү, тамырлары өстү, көзү жакшы өнүктү, силер деген башка келбей койсоңор болот деп. Бирок дагы кокустуктар ушундай 1-2 жолу келип, анан деген силер айткандай Баткенден мисал келет, айтат, шаарда тура албайбыз, туугандарыбызда мына уже 1 ай болду, үйгө кетиш керек деп кетип калышат да. Анан деген 2 айдан кийин келишет, ретинопатия башталганда, аны башка уже бул деген дарылаш керек болот. Дарыланбай калса да бул сокурдук менен түшүп калат. Сиз ошону туура айтпадыңызбы? Келип сөзсүз көрүнүп туруш керек. Менин өзүмдүн бир тууган сиңдимден 2 эгиз кыздар төрөлгөн. Алар 6,5 айында төрөлгөн да. Бирок менин атам, Раматылык атам көп айтып калчу, ошолор Москвада төрөлүп калган үчүн аман калышты. Бишкекте төрөлсө булар тирүү алмак эмес. Морозов больницасында аябай дыкаттык менен карайт экен. Мен да өзүм ошол жакта очередь аны сиңдимди үйгө жөнөтүп коюп караган күндөр болду да. Аябай бүт сат менен капли дарысын. Анан ал кыздар азыр 7 жашка чыкты, дагы деле көрүнүп турушат. Жарым жылда бир барып көрүнүп турушат. Демек, кимдир кандайдыр бир ара төрөлгөн балдардын ата энеси бизди көрүп жатсаңыздар, буга өзгөчө маани беришибиз керек экенин мына дагы бир жолу Айдар Русланбек айтып жатат. Анткени мүмкүн сиз жаш ата эне болуп калсаңыз, буга анча көңүл бурбашыңыз мүмкүн, бирок бул баланын келечектеги көз көрүүсүнө аябай таасир берерин дагы бир жолу айтканына көңүл буруп койсоңуздар деп айтмакчыбыз. Сиз азыр айтпадыңызбы, бул жанакы сетчатканын ички бөлүгүн бүт эле көп эле чоң балдар, чоң кишилер көргөн офтальмологдор да көрө албайт. Анан бул оборудование, аппараттан да зависит этепчи. Ошондо бул аппарат көп жерде, кайсы жерде баранда? Бул деген изилдөө процедурасы бул деген 2 этап болушу мүмкүн. Биринчи деген бизде жөн эле скиппинг деп коет, мындай аппарат бар, башыбызга кийип көрөбүз. Ал деген бизде бар, мындай элде Жальская больница деп аталып калат, ошолду эне жана бала коргоо больницасы. Баякта бар бизде деги. Анан дагы азыр Ошский областной больницага да сатып беришти. Биз ойлогонуча жакында башка региондорду дагы больницаларга алып калышы деп каалайбыз. Анткени биз деген бул ооруну, бул чынын айтканда бул жаңы оорулардын бир түрү болуп калат да. Жаңы оорулардын бир түрү. Анткени мурун мынча ара төрөгөн балдар көп жашачу эмес, чынын айтканда. Азыр деген медицина өнүгүп атат, жакшы аппараттар пайда болуп атат, жакшы дарылар пайда болуп атат, методология выхаживания жакшы болуп атат. Анан ошого каратуу жакшы балдарды сактап калып атышат. Сактап калганга бул оору көбөйүп калып атат да. Анан убакыты менен жакшы каралып калса, убакыты менен жакшы дарылып калса, чынын айтканда Европада, Израилда бул оорудан сокуруду өткөн балдар болбойт. Убакыты менен жакшы карап калат, бүттү. Ошондуктан азыр диагностика боюнча экинчи этап бул деген специальный цифровой ретинальная камера деген бар, редкам деген аппарат бар. Ошол аппарат толук 100% диагнозду коет. Бирок бизде өлкөдө андай жок. Биз деген каттар жазып атабыз, сурап атабыз, Минздравторду мүмкүн сатып берип калышат. Азырынча бизде андай жок, бирок биз деген биринчи этапты диагностика кылып көрсөк, убакыты менен биз деген азыр эң жакын Алматага жиберип коюп атабыз. Демек бул жакта дагы тийиштүү ошол ден соолукту кармап ушул көйгөйдү чече турган аппарат дагы Кыргызстанда дагы мындай толук эметилген эмес экен. Бул деген аппаратта дагы суроо эмес, бул деген система болуш керек. Бул деген бизде силер туура айттыңар, Баткенде, Ошто, башка региондордо болуп атат. Ал региондордо дагы бир специалисттер болуш керек, окулисттер окутулуш керек, оборудование алыш керек. Анан деген биз деген убакыты менен мисалы табылып калса, нарында алар деген убакыты менен бияка жибериш керек, биз деген дарылашыбыз керек. Андай система бизде азыр жок, бирок биз деген мына 20-жылдан баштап иштеп атабыз ошол системаны. Азыр деген биз бир протокол жаздык. Бул ооруну кандай диагностика кылыш керек, кандай дарылаш керек, кайсы балдарды көрүш керек, кандай көрүш керек. Анткени бул чын айтканда диагностикасы абдан
коркунучтуу да бизде деген ата энелер келет жалга жайский больницага, анан деген биз деген ошо кичинекей ара төрөлгөн балдар, алар деген кичинекей силер көрдүңөр да кичинекей эле болот. Анан аны көрүш үчүн көзүнө мындай темир салынат. Темир салып, ал абдан коркунучтуу көрүнөт да, анан деген балага да стресс болот. Ошондуктан биз деген балдардын баарын эле көрө бербейбиз, балдардын баарына ошо жостура бербей. Ошон үчүн биз деген четкий критерий табылдык, кайсы балдарды көрүш керек, кандай убакыты менен көрүш керек, канча жолу көрүш керек, качан көрүнүп бүтүрөбүз, скринингден качан түшүрөбүз. Ошонун баарын азыр бир протоколго жаздык. Бул протокол Кудай бурса Минздравтан өткөрүлсө, ал деген стандарт болот. Биздин өлкөдө доктордун баары ошондой көрүш керек болот. Анан деген биз азыр буюрса бир доктор азыр окутулду жалда. Анан буюрса биз деген азыр Оштон да докторлорду үйрөткөн атабыз. Акырындап ушу системаны чоңойткуп атабыз. Айдар Русланбековна, айтсаңыз, сиздин кесибиңизден ара төрөлгөн балдарды текшерген рентгенолог биздин республика боюнча бир эки сейрек, аябай сейрек кездешет экенсиз. Ошол эле учурда башка балдарды көргөн офтальмологдор көп эле, бул кесиптин ээлери. Бул сиздин ушундай мындайча айтканда узко специализированный ошого эмне үчүн адистер бизде Кыргызстанда аз анда? Биринчиден мурун мындай балдар мен айткандай көп болчу эмес. Анан деген экинчиден буга деген специально окутуп келиш керек да, лицензия алыш керек. Үчүнчүдөн бул диагностика больницада гана өткөрүлөт. Анткени больницада бул балдарды неонатолог бар жерде көрүшүбүз керек. Биз диагностикасы абдан коркунучтуу деп айттым го, балдарга катуу стресс болот. Ара төрөлгөн балдар чын айтканда өздөрү эле кээде мындай дем алганды унутуп калышат. Бул деген абдан толук өнүгүлүк организмдер болот. Анан мунун диагностикасы реанимация бар жерде өткөрүш керек. Ошондуктан бул деген бизде реанимация бар, городской перинатальный центр, 3-чү детский больница, анан жалдагы больницада гана өткөрүлөт да. Анткени бирдемке болсо, менде ушундай болгондо, биз деген бир баланы көрүп атканда, бала диагностиканын моментинде ал деген дем албай калган. Биз деген баланы кармап чуркадык реанимацияга, реаниматологдор кислород берип, анан Кудайга шүгүр баары жакшы, эчтеке эткен жок. Ошондуктан муну деген только специализированный жерде өткөрүш керек. Ошол ара төрөлгөн балдардын арасында окуяны айтып кетпедиңизби? Мен дагы бир окуяны көрүп кеттим, ошо интернеттен. Бир кыз өз окуясын жазып тур. Ошол ара төрөлгөн баласы 28 жумада төрөлгөн экен. Атайын бир аппарат жаткан жерде вентилятордон шамал урат турбайбы? Ошол көзгө да зыян экен, туурабы? Ошол дагы туура эмес эметилсе дагы көзүнө дагы көп таасир берет турбайбы, туурабы? Көзгө эмес, ара төрөлгөн балдар өздөрү дем ала албайт, анткени алардын өпкөсү дагы өнүгү элек. Анан аларга кислород берет. Кислород бергенде кислород маска менен берет, специально назальный канюля берет же ИВЛ. Анан ал аппаратка кислородун кичине көбүрөөк берип койсо, ал кислород көзгө секирет, көзгө берип, анан таасир берип калышы мүмкүн. Бирок бул деген чын айтканда ар бир ретинопатияда болбойт. Бизде деген больницаларда ал деген азыр контролдо болот. Балдарга канча кислород берген текшеришет, специальный сатурациялар бар. Аны бергенде дагы ретинопатия да боло берет. Ал деген биз деген аягына чейин кайсы фактор ретинопатияга алып келген дүйнөдө азыр изилдөө элек аягына чейин. Бирок кислород фактордун бири болот. Сиз азыр айтып атпайсызбы, ошол ара төрөлгөн балдардын арасында көз көрүүсү көрбөй калгандар жылдан жылга көбөйүп баратат, туурабы? Мурун азыраак болчу. Бул айтканыбыздын себеби анткени илгери биз кичинекей кезибизде 7 айлык болуп төрөлдү, бул бала тың болот, зирек болот деп биздин ата энелер ушинтип кабыл алчу да. Бирок азыр 7 айлык төрөлүп өзүнүн эмесине убагына жетпей төрөлгөн уже коркунуч жарата баштады да. Анткени сиз айткандай көзү жетиле элек маалда төрөлсө, жыл өткөн сайын мүмкүн экология бузулгандан дагы мындай ден соолукка залалкасы көп тиет экен. Анан ошол мисалы ошол эле алыс жергесинде, Бишкек шаарында эле эмес, алыс жергесинде эрте өз убагына жетпей эрте ара төрөлүп калган балдардын ата энесине сиздин кандай кайрылууңуз болот? Мүмкүн алар ал жактан төрөлгөндө баары жакшынакай, балаңыз торолуп кетет десе дагы, алар канча убакытта келип көрсөтүш керек?
Бул деген ара төрөлгөн балдарды 2-3 жума ичинде 2-3 жумадан кийин сөзсүз офтальмологко барыш керек, бирок андан калбаш керек. 1 ай 2 айдан кийин келген бул кеч болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан төрөлгөндөн кийин 2-3 жумадан кийин сөзсүз офтальмологко барыш керек. Офтальмологдун именно ретинопатия көргөн офтальмологко барыш керек. Анан офтальмолог скрининг бүтмөйүнчө ошол учетто болуп туруш керек. Бүттү, калган ошо офтальмолог өзү карап айтып турат, качан дарылаш керек, дарылабайбы. Анткени бул оорунун эски классификация менен 5 стадиясы болот да. Биринчи стадиясы мына тамырлары өсүп, бирок деген мындай токтоп калышты деген. Анан экинчи стадиясы тамырлары өсүп, токтоп калган жери мындай көтөрүлө берет. Биринчи, экинчи стадиясы ал деген дарыланбайт, ал өзү кайтып кетет. Бирок аны байкап туруш керек. Үчүнчү стадиясы башталуу убакытта ал деген ошол сетчатка торчук көтөрүлүп баштайт да. Ошол ошурунда муну лазер менен дарыласа болот. Лазер менен дарыласа бала жакшы эле көрүп турат, көргөндөн дагы көрүп калат да. Бул деген 3-чү стадияны өтүп кетсе, 4-чү, 5-чи стадия бул деген уже жаман көрүп же сокурдук алып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул убакыты менен диагностикага, анан 3-чү стадияга өтүп баратса убакыты менен дарылап калышы эң биринчи максат болот. Сиз эми жакында өзүңүз да эне болдуңуз, ошо энеге элек катары айтсаңыз, ошо айына жетпей төрөп калгандардын азыр мүмкүн боюнда ооралар бизди көрүп жатса, алар эмнени эске алыш керек, кандай учурда эрте төрөп калбаш керек? Бул сураганын себеби кеч жакында ошо сиз менен жолугардын астында ушундай жолуга суроолоруңуз болсо бериңиз десек, бир Айгерим деген кыз жазып калды. Ал мындай сырттан жакшы көрүнгөнү менен айтып калды да, буга деген менин кайненем болгон мамиле, ал мени мындай басмырлап, мен эмоционалдык жактан өзүмдү эме жаман сезип, анан толгон башталып кетип төрөп алдым депчи. Ошондо сиз ушундай боюнда барларга кандай кеңеш берет элеңиз, ушундай эрте төрөп калбаш үчүн? Чын айтканда, мен өзүм мына өткөндөн кийин азыр кичине көп окуп ушу темага киргенден кийин азыр түшүнүгүм мындай да, боюнда бар эли болоюн дегенде жакшы подготовка болуш керек экен. Бул деген эне деген биринчиден жакшы тамак жеш керек экен. Биз деген командировкага барып калабыз да айылдаргачы, анан ошо биз бир изилдөөгө барганбыз, балдар кандай тамактанат деп караганбыз да. Бизде айылдарда балдар же күрүч жешет, же камыр жешет нан менен. Ошол анда деген балдар деген витаминдер жок, чөп жебейт. Айылда чын мына биз таласка бардык, биз айттык, фасоль бар, фасоль жейбиз, жок, фасольду алар чогултуп сатышат, бирок өздөрү камыр жешет, нан жешет. Ошону балдарды биринчиден эне болоюн деген аял биринчи тамак жакшы жеш керек, ал жакшы толук эт жеш керек, белки жакшы жеш керек, витаминдерди жеш керек, чөп чар жакшы жеш керек. Экинчиден сөзсүз үйдө жакшы поддержка болуш керек. Кайненеси дагы, күйөөсү дагы биринчи түшүнүш керек да. Канча аял жакшы өзү сезсе, жакшы жүрсө, баласы ошончо жакшы, толук, ден соолуктуу, дени сак бала төрөлөт. Анан төрөлгөндөн кийин дагы бала биринчи жылдын ичинде баланы бизде канча келишет да, балдарын да көрбөйт, балдар жакы жаткырып коет, өздөрү иш кылып жүрүшөт. Азыр деген жаңы изилдөөр менен эне деген биринчи 3 ай как минимум, биринчи жыл баланы кармап жүрүш керек экен. Ал канча кармаса, бала деген өзүнүн денесин жакшы сезет экен да. Денесин жакшы сезсе, ал деген бир жагы ооруп калса, убакыты менен айтып калат экен, биягым оорубайт деп. Анан деген андан дагы экинчи мамасы баласы менен болгондо эмоционалдык канча поддержка болот, ал дагы болуш керек экен. Ошондуктан эне жакшы мындай подготовка кылыш керек, жакшы караш керек. Ал деген ушул суроону баары түшүнүш керек экен да. Анткени силер мына Москвада деп айтып калдыңар, мен өзүм Москвада канча иштеп жылдым. Анан Москвада мындай балага биринчи мамиле да, ата энеси, байкеси, эжелери, анан деген чоң ата, чоң апалар баласы ооруп калса 10 киши болуп келишет. Бизде болсо балага келип айтышат да, эчтеке болбойт, биздики мындай өткөн, биздики деле эчтеке болбойт. Мисалы, ретинопатия менен бир жолу апасы келди, айтты, биздин тукумубузда болгон жок, биздики болбойт деп көрсөтпөй кетип калышты баласын. Анан ошо биз деген азыр мамилебизди балага эметип карап туруш керекпиз, внимание. Эми башка ымыркайлардын темасына кайрылсак,
көпчүлүк конъюнктивит оорусу бар эмеспи? Бар. Илгери мен 5 балам, улуу балдарым ушундай көздөрү ооруп калса эле тетрадь көп эле жакшы окуп кетчүбүз да. Анан азыр конъюнктивиттин бир канча түрү бар экен, кийин 5 баламда гана билдим да. Укмуш түрлөрү бар экен да. Анан билбейм, мурун ошо мазь коюп койсо эле жакшы болуп кетчү, бирок азыр көбүнчө бизге сиздин маегиңиздин алдында кандай суроолоруңуз бар десек, баары эле конъюнктивитти кантип дарыласак болот, өз алдынча. Бирок ошол сөзсүз түрдө адиске көрсөтүп, анын кандай түрү экенин билип туруп анан дарылаш керек да. Мүмкүн алыс жеркесинде жашагандарга, ушул сизге окшогон адистерге кайрылганга чейин биринчи жардамды эмнеден башташыбыз керек? Конъюнктивит, биринчиден бул деген конъюнктивиттин 3 түрү болот. Биринчи түрү бул деген бытовой инфекционный конъюнктивит деп коет. Балдар деген эшикте жүрүп, бир мени кармап, көзүн кучкалап калса, ал деген инфекция кирип, анан деген ириңдеп калат. Ириң чыгып калса, чылпактап калса, анан бул деген бактериальный конъюнктивит, аны деген базовый антибиотиктер менен дарыланат да. Балдарга боло турчу антибиотик Табримет мисалы. Экинчи түрү вирусный конъюнктивит. Азыр көбөйгөнү вирусный конъюнктивит көбөйүп атат да бизде. Вирусный конъюнктивит ал деген балдардын башка грипп симптомдору болуп калат. Өрчүшүп кеткенден кийин, тамагы же мурду өтүп кеткен, көзүндө калып калат. Анан үчүнчү аллергический конъюнктивит. Аллергический конъюнктивит бул деген чөптөргө же бирдемке азыр көп чын айтканда мындай таттуу немерди жеп калышат да, ошого пайда болуп калышы мүмкүн. Мындай универсальный дары чын айтканда жок. Муну деген сөзсүз адис көрүш керек. Эмнеге? Мисалы аллергический конъюнктивиттин дарысы бул вирусту күчөтүп коет мүмкүн. Же вирустун дарысын берип койсок, аллергияны күчөтүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн муну деген сөзсүз адис көрүш керек. Офтальмолог болбосо педиатр деле көрө алат, педиатр өзү жазып бере алат. Конъюнктивиттин көбөйгөнү, мен айтып калдым го, айылдарда балдар көбүнчө мындай тамагы очень скудный деп коет да. Анан скудный болгондо бизге отделенияга көп келип калышат да. Анан келген балдар көбүнчөсү тамак жегени чай, фьюз чай, таттуу чай, анан деген сникерс жешет. Чипсы жаман жешет. Мындай жөн тамакты жешпейт балдар. Ошондон балдардын организми катуу мындай жаман токсиндер көбөйөт. Ошо токсиндерге аллергия болот. Токсиндер иммунитетти түшүрөт. Балдар деген восприимчивый болуп калат башка вирустарга. Балдардын кишечниги иштебейт, чын айтканда. Анткени чөп жебейт балдар. Кишечник иштебей калса, кишечникте ошо токсиндер көбөйүп калып, кайра кан менен келип, анан кайра организмде аллергический реакция бере берет. Ошондон муну баланы биринчиден биз деген карап турчу, тамак туура бериш керек да, ошол тамак, мындай чөп, эт көбүрөөк беришибиз керек. Мен айтканда ошо бизде фасоль көп, бизде чечевицалар көп, ошо белокторду көп бериш керек. Аны берсе, мындай өзүнүн иммунитети көтөрүлүп турса, бала өзү иммунитетке, инфекцияга невосприимчивый болуп калат, жакшы иммунитет болот. Ошентип иммунитетти көтөрүш керек да. Анан мен келип калышат да, мындан көрөбүз, мен урушам пациенттерде көп. Келип калат, бала деген укпайт деп, анан бала мына өзү эле жатат катуу оору менен да, мисалы инфекционный. Анан ошону ата-энеси кайра магазинге барып эле кайра таттуу нерсе бере берет, анткени бала укпайт деп калышат. Анан тиштерин көрсө, тиштери жок, кариозный, тиштери жаман. Жаман тиштери уже чайнай албайт да, уже жакшы чайнай албайт, жакшы тамак жей албай калат. Ошондуктан бул мындай образ жизни деген өзгөртүп калыш керек да. Түшүнүктүү. Рахмат. Бизде азыр баарыбызда көйгөй бар эмес, балдарыбызга телефонду карматып койгон. Ошондо бир таптакыр бербей койгондон да эметебиз да. Сиз адис катары айтсаңыз, ошондо бир бала экранда отурганда канча мүнөт отуруш керек? Эрежеси барбы? Мындай. Чын айтканда, азыр деген жаңы изилдөөлөр менен муну балдарга көрсөтпөй ата-энелер билиш керек да. Телефон өзү көзгө катуу мындай жаман таасир тийбейт. Телефон ал деген көп неге өздөрү зрение портит деп коет да, миопия пайда болот, очки кийгендер, мисалы мен өзүм кийем очки кийгендер, булар 3 себептен пайда болушу мүмкүн. Биринчи себеп бул деген генетический фактор. Бул деген очки кийген, бул көз өзү узун болуп калат да. Мисалы мындай узун балдар болуп калат да, же балдары катуу өсүп кеткен учурда көз узарып калат, ошондон пайда болот. Экинчи себеп, балдар деген жакшы көп эшикке чыкпайт, күн көрбөйт. Көз теге ультрафиолет жакшы түшүш керек.
Дагы бир себеп бар, балдар кеч жатышат. Балдар кеч жатканда, балдар 10-дон 9-тан кеч жатса, бул деген тонкий гормональный система өзгөрүп калат. Ошол дагы таасир тиет. Телефон деген, мисалы Америкага барсаңар, алар деген айтпайт телефонун убирайте деп, биз айткандайчы. Алар телефондуга айтышпайт. Аларды ушул рекомендацияларына мындай балдар деген убакыты менен жатыш керек, анан күнгө жакшы чыгып туруш керек. Телефондун өзү мээге жаман таасир, поведенияга жаман таасир дегени бар. Экинчи мындай маселеде балдар 1 жашка чейин телефон бербеш керек. Бул деген экранное время деп коет. Экранное время бул деген мээге өзүнүн поведениясынын когнитивдүү функциясына жаман таасир тиет. Ошондуктан 1 жашка чейин бербеш үчүн мындай мүмкүнчүлүк кылыш керек. Бул деген бирок мен өзүм берем. Бул деген катуу мен өзүм кээде бирок мен аз бергенди мүмкүнчүлүк кылам да. Андан кийин берсек 5 жашына чейин күнүндө 20 эле мүнөт берилет. Же 20 мүнөттөн 3 жолу чоңойгон сайын. Демек бир отурганда 1 саат көрбөстөн 20 мүнөт чектешибиз керек, э? Ошол айга маанилүү. Анан деген экинчи жагы бул мисалы балдар деген телефон эмес, мындай экран көрсө, мультик көрсө, телевизор көргөнү жакшыраак телефон көргөндөн. Анткени мындай канча жакын болсо, ошончо жаман болот. Канча майда болсо, ошончо жаман болот. Ошондон ошол эле мультикти телевизордон коюп калсаңар, мисалы 4 метрден алысыраак, чоң экрандан, ал деген көп деле көзгө таасир тийбейт. Ошон үчүн баланы телевизордон алысыраак мындай бирдемке коюп алып, креслосын жакын 4 метрден алысыраак коюп телевизор койсоңор, мультикти көрсө көзгө көп эметпейт. Биздин тааныштардын арасында бир Аяшыбыз айтып калды, анын 1-класска барган кызы азыр алдыңкы 1-орунда отурат экен. Анткени ал көрбөй калыптыр да. Бул себептердин бири ушундай телефонду көп көргөн деп ушундай офтальмолог айтып берди. Анан көзүнүн ичиндеги эмелерге нагрузка болгон экен да. Бул кандай учуру болот? Мындай да, чын айтканда бизде офтальмологдун теориялары бар да, кандай эмне болгон. Анан деген бизде бир Гельмгольц деген мурун 100 жыл мурун чыккан теория бар. Биз деген жакын жерде бирдемкени көрсө, мисалы бул көздө телефонду бияка койсоң, көздүн ичинде бул мышцалары тырышып калат. Анан деген көз көп отуруп турса, алдагы ушундай спазм аккомодация деген нерсе бар. Бала деген мисалы 2 саат планшетти карап турса, бул мышцалары мынтип чогулуп калат да. Чогулуп калса, мисалы силер спортзалга барып 10 килограмм груз алып, анан деген мынтип турсаңар, 2 сааттан кийин грузду алып салсаңарчы, колуңар тырышып чогулбай калат, ачылбай калат. Ошентип бул мышца дагы тырышып калат. Мышца тырышып калса, хрусталигиз формасын өзгөрүп, кичине башкача көрүп калат да. Ошол спазм аккомодация деген ушул нерсе. Анан ошондуктан бул спазм аккомодация болбош үчүн биз деген эң негизги эң жакшы иштеген гимнастика бул деген баланы алысты жакынды көргөн мындай эметип туруш керек деп, по очереди чередовать этип. Мисалы терезеге туруп, анан деген алыстыгы тоонун көрсөтөсүңөр. 1 мүнөттө тоону бирдемке карайсыңар, флагштокту карайсыңар, анан жакында ошо терезенин жанында бирдемке сүрөттү коюп коесуңар, анан аны дагы 1 мүнөт карайсыңар. Анан кайра алысты карайсыңар, кайра жакынды. Бул деген гимнастика. Бул спортзалга баргандай сокращение, расслабление деп коет, ушундай бул деген мышцасы иштеп турат. Ошондо анда болбойт. Школдо 1-чи партада отурган ал деген ошол жакыныраак көрсүн деген нерсе да, бирок очкиси мындай жакшы толук иштесе, аны деген акырындан алыстатырса болот. Дагы бир суроо, офтальмологдордун кабинетине киргенде жаш балдар үчүн өзүнчө бир табличка бар эмеспи? Аякта мындай жанагындай белгилер, эмелер да. Ошону мисалы 3 жаштагы бала ошону айта албаса, бул дагы бир кандайдыр бир көйгөй бар экенин кабар береби? Биз деген сүйлөгөн балдарды биз деген негизи көрөбүз. Көзүнүн ичинде плюс-минус барбы, астигматизм барбы. Анан деген мындай биз деген ар канча таблицаларды көрсөтүп, анан балага көрсөтүп алыстатып турабыз да. Бала аны ээрчип турса, анда жакшы көрөт деген. Бирок ал деген биз деген тигил таблицада өзүнүн саны бар да, канча көрөт, 100% аны текшере албайбыз. Аны башкача көрүп турабыз. Сүйлөбөгөн балдардыкы көзүнүн ичин көбүнчө карайбыз. Анан деген чалыр эмеспи, и көзүнүн ичинде рефракция деп коет. Ошо бересиңер плюс-минус болот да, ошону сыртынан көрсө болот.
сүйлөбөсө деле. Бул сураганын себеби анткени мен өзүм жакында барганда ошол картинада 3 жаштагы балдар көрүп айтат дегенде мен 3 жаштагы балам мисалы тиги формалар тик бурчтук тоголок дегенди айта албайт да. Анан ойлонуп койдум, демек мен балам сүйлөй албай атса анда мен офтальмолог көрсөтпөйт экенмин. Көрсө сиз башка жолдор менен анын эмесин Текшере алабыз. көзүн текшере алат экенсиз, э? Ооба, текшере алабыз. Сөзсүз балдарды төрөлгөндөн кийин убакыты менен көрсөтүп туруш керек. Айдар Русланбековна, бизге эң керектүү маанилүү суроолордун жообун алдык. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Улуу урматтуу биздин катталуучулар, эгерде сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Биз тиешелүү адистерден бул суроолордун жоопторун издегенге аракет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.